Дагы бир коомчулукты кызыктырган нерсе бул деген эгерде бала абдан жакшы окуза, бардык саган 5-ке окуза, анын төлөмү боюнча кичине кыскартылабы деген суроо бар. Ал эми экинчиси балдарды жатакана менен камсыз кылынабы деген да суроо бар. Так, биринчи суроо боюнча мен уже айтып кеткендей, анын үстүнөн да иштеп жатабыз. Анткени бизде дагы аябай жакшы таланттуу жаштар окуп жатат азыр делечи. Баягы математикадан эң жакшы балл алган, англис тилден дагы баягы биз GPA деп коебуз, баягы ортоңку баасы аябай күчтүү балдарыбыз бар. Бирок аларга биз скидканы именно баягы эле финансылык жактан кыйналса эле бере алабыз да азырчы. Анткени биз баягы жаңы иштеп баштадык. Көп мындай расходдор көбүрөөк азырынчачы. Анан кийин бирок уже жакында эле совет попечителей деп коебуз, ошондогу жолугушуу болду. Ошол маалда ошондой суроолорду көтөрдүк. Ушундай жакшы жаштарды, таланттуу жаштарды ушул жерде кармап калсак жакшы эле депчи. Анткени эгерде эртең аларда кичине үй шартында кыйынчылык болсо же финансылык кыйынчылык болсо кетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн анын үстүнөн да иштеп жатабыз. Келечекте анын баарына жооп таба алат. Жатакана боюнча жатакана бар. Бизде Тажикстандан, Өзбекстандан келген да студенттер бар. Алардын ошо көбү жатаканада жашашат. Ал ошо Аутсанын жатаканасы, жатакана мен дагы камсыздайбыз. Региондон келгендерге, региондор келгендер дагы ошол жакта жатышат. Мындан келди бул окуу жайынын балдар окуу үчүн абдан шарты жакшы экен. Болгону эле бул финансылык жактан бир аз кымбатыраак экен. Ага карабастан мен ойлойм бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда абдан көп жаш үй бүлөлөр балдарына жакшы билим берүүгө далалат кылган. Бул окуу жайынын келечекке койгон максаттары кандай? Келечекке койгон максатыбыз эми азыркы баягы краткосрочный, долгосрочный деп коебуз, краткосрочный азыр биз бул колледжде баягы двойной диплом беребиз. Швейцариянын бизнес мектеби менен анан биздин инновациялык колледждин диплому. Келечекте ушу Франция, Германия, дагы башка ушундай өнүккөн мамлекеттердеги жакшы университеттер менен баягы двойной диплом системасын өнүктүрөлү дегенбиз. Чтобы анткени бизден колледждин дипломун алгандан кийин аутсага эле экинчи курска эмес, ошол Францияга же болбосо Чехияга барып, биздин партнерлорго шыр эле экинчи же үчүнчү курска отура турган кылыпчы. Анан кийин азыркы маалда баягы жаңы иштеп баштагандан кийин куруп жатабыз, документтештирип бардыгынчы. Анан азыркы маалда стажировка деп коебуз. Ошолорду дагы жакшы жерлерден өткөнгө аракет кылып атабыз. Азыр көп партнерлор менен мамиле түзүп, ошолор менен кичине иштешүү жүрүп жатат. Келечекте ошо баягы Аутса сыяктуу эле элге таанылган, билим сапаты жогору болгон, азыр мисалы Аутсанын бүтүрүүчүлөрүнө жумуш табуу кичине оңойрок да башкаларга карагандачы. Ошондой бир жакшы бир репутация алсак дейбиз. Ошондой, бул жерде бул менин акыркы суроом сизге көбүнчө биздин жарандарды тынчсыздырган нерсе, мен ачык эле айтайын, бул кыргыздарды тынчсыздандырган нерсе. Бул Американын кызыкчылыгын көздөгөн окуу жай. Келечекте балдарыбыз кыргыздын үрп адат, салт санасы эчтекесин билбей калат. Анткени булар ошол окутуп бара жатканда көбүнчө ошол Американын, Европанын жашоолоруна, ошолордун кызыкчылыгына, биздин улутка жана мусулмандыкка туура келбеген нерселерге үгүттөө шарттары дагы бар деген сыяктуу пикирлерин айтышат. Анткени деген булар көбүнчө жанагы бир Европанын мындай бир чектен чыккан нерселери чыкканда бир аз өзүнүн колдогондорун көрсөтүп коюшат да. Анан кийин ошонун негизинде бул жерде ошондой ойлор болуп жатат. Ага карабастан мен ата-эне катары айтып кетет элем, менин кызым ошол жерде окуйт, ал деген мен сураганда эч кандай андай үгүттөө болбостугун, ар бир студент, окуучу өзүнүн эркин ою менен жашаарын, эгерде биздин кыргыз улутундагы балдар кааласа, алар деген өзүбүздүн үрп адат, салт боюнча өздөрү кызыгып окуй берери жөнүндө өзүнүн оюн айтат да. Анан бирок сиз мугалим катары буга пикириңиз кандай? Бул жерде эч кандай коркунуч жок. Эгерде коркунуч болсо, чынын айтсам, мен деле иштемек эмесмин, мен деле патриот
Кыргызстандын жараны болом. Мен деле чет мамлекеттен окуп келгем, Франциядан. Анан аутсада да иштедим 5 жыл, анан уже жарым жылдан бери ушу колледжде иштеп атам. Эч кандай пропаганда болбойт ал жерде. Биздин максат только баягы сапаттуу билим берүү. Анан ушу келечекте ушул жаштар жакшы бир өздөрү каалаган жумушту таап, анан жакшы жашап кетсе деген гана максат. Эч кандай коркунуч жок. Мен жаран катары айтам. Кыргыз тилин өтөбүз, баягы госстандарт боюнчачы, кыргыз тилин өтөбүз. Манас деген сабак бар. Кыргызстандын тарыхы, Кыргызстандын географиясы деген бар. Андан тышкары баягы биздин студенттер ээн эркин жүрүшөт. Эч кимге эч кандай запрет койбойбуз, мисалычы эч кандай. Кээ бир кыздарыбыз бар, баягы жолукчан келишет. Аларга да биз айтпайбыз жолугуңду чеч депчи. Биз баягы көп баягы эмеде мультикультурный деп коебуз. Главное баягы адам акылдуу болуш керек, адам деген тартиптүү болуш керек, адам деген баягы адамгерчиликтүү болуш керек. Эң негизги максатыбыз ушул да, баягы бири-бирибизди сыйлашып ушундай да. Андан тышкары мисалы эч кандай баягы көп Кыргызстанда болуп жаткан майрамдарды да майрамдайбыз көбүнчө. Баягы болот эми студенттер Хэллоуин майрамдайт элек, тиги бу дегендерчи, биз аларга эч кандай запрет койбойбуз, чектөө койбойбуз. Студенттер эмнени кааласа ошону кылышат, бирок баарын биз деген баягы Кыргыз Республикасынын мыйзам чегинде, мамлекеттик окуу билим берүү стандартынын чегинде гана иш алып барабыз. Маегиңизге чоң рахмат, Жылдыз айым. Мына бүгүн ушул инновациялык колледж боюнча биз жакшы маалымат бердик. Анткени буга чейин орус жана англис тилинде бар экен, маалыматтар дал эми кыргыз тилинде аз экен. Анткени бүгүн биздин элет жеринен кыргызчаны жакшы билген ата энелер дагы ушул балдарын жогорку окуу жайларга, сиздердин колледж сыяктуу окуу жайларга да бергиси келгендер бар экен. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Сиздердин окуу жайдан келечекте Кыргыздын патриот, жакшы билимдүү жаштары өнүп чыксын. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат.